Алайда сел жүрүп жаткан видео тарады. Алайдын Корул айылында бүгүн 20 апрелде тартылган видео тарады. Видеодон айылда сел жүрүп жатканын көрүүгө болот. Колдонуучу өзгөчө кырдаалдар министрлигине кайрылып, көңүл буруп коюуну суранат. Булак Серепкежи. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Мээрим Жубаназарова мурдун канаткан казак балбанынан өч алды. Бишкекте өтүп жаткан күрөш боюнча Азиянын лицензиялык турнирин Мээрим Жубаназарова жеңиш менен баштады. Ал 68 килограммга чейинки салмак категориясында күч сынашып жатат. Жубаназарова биринчи беттешинде казакстандык Елена Шалыгина менен беттешип, аны жеңип алды. Мээрим Жубаназарова мурдагы жылдын 11 апрелинде Азия чемпиондугунда коло медаль үчүн күрөшүп, беттеште мурдунан жаракат алып, четтетилип калган. Андан соң Инстаграмдагы баракчасына сторис бөлүшүп, стористе калыстар адилетсиз чечим чыгарды деген аталышта видео жарыялаган. Ал эми казак спортчусу Елена Шалыгина беттеш тууралуу комментарий берип жатып, мен башым менен кокустан Мээримдин мурдуна тийип алдым. Ушундай болуп калды деген. Булак Мекендеш.ру